Малдар чочуколор жеп жаткан чай нускат деген жүзүмдү биздикилер адамдарга сатып жатат. Анын баасы да арзан эмес. Канчалык зыян көп жесе дагы аны жеп жатышат. Дубай шоколадына окшош. Бул да хит болуп кетти. Сиз жеп көрдүңүзбү? Эгер жеп көргөн болсоңуз, билип коюңуз, эмнени жеп жатканыңызды маани бериңиз. Не болду? Шайын мускат жеп болдуңдар ма? Енді шайын мускат тууралуу анық ақпарат тыңдаңыздар. Бұл Қытай мемлекетінде өзінің халқына жеуіне рұқсат етілмеген жүзім. Таиландта полный запрет берілген. Осыны өсіру үшін бүткіл химикатпен 24 түрлі химикат қосылып жасалатын жүзімді жеп өліп атсыңдар ма, жеңдер. Қытайдың қалған боқтығын сатып отсың деп, Қытайдың ішкі нарығында өзіне сатып. Казакстанда тек учак кулап бир адам каза болду. Тек учак Ақтөбе облусунда катуу конуп, натыйжасында бир адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Бүгүн 9 ноябрда саат 11:40 112 номерине Марктук районунун Сарыжар айылына жакын жерде Казакстандын Коргоо министрлигине таандык болушу мүмкүн делген тек учак кулаган деп айтылат маалыматта. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдардын кесебеттерин жоюу боюнча күчтөр жана каражаттар 5 бирдик техника 23 адам тартылган. Ошондой эле ОКМдин куткаруучулары барышып, өрттө жүрүшкөн. Ми-8 үлгүсүндөгү вертолеттун бортунда 3 адам болгон. Алардын бири каза болгон деп айтылат маалыматта. Ал эми 2 жаракат алган жаран Актөбө шаарынын Мояк 40 учагы менен жеткирилген. Бишкекте 21 жаштагы айдоочу 60 жаштагы кишини өлтүрө сүзүп кетти. Шаардык милициянын маалыматы боюнча кырсык саат кече 20:20 чамасында Мезеров көчөсүндө болгон. Honda Stefan машинасынын 21 жаштагы айдоочусу жөө адамдар өтүүчү жерден басып бараткан кишини коюп кеткен. 60 жаштагы киши алган жаракатынан ошол жерде көз жумган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жалал-Абад облусунда жер титирөө катталды. Бүгүн 9 ноябрда саат 8:06 Жалал-Абад облусунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Кудуксай айылынан 7 км чыгышта, Ташкөмүр шаарынан 10 км түштүк чыгышта, Майлуу суу шаарынан 15 км түндүк батышта, Жалал-Абад шаарынан 70 км түндүк батышта жайгашкан. Кудуксай айылында жер титирөө 2 балга сезилген. Жашоо 3 эле күн. Кече, бүгүн, эртең. Кече күн кетти, колдон чыгып кетти. Ким жакшы иш кылды, жаман иш кылды, бардыгы сакталды, кыямат күнү көрөбүз. Бүгүнкү күн. Бүгүн азыр барбыз. Аллага шүгүр. Эртеңки күн бизге белгисиз. Эртеңки күн кимге ден соолук берилет, кимге оору берилет, кимге ырыскы берилет, кимге ырыскы азайтылат. Кимге перзент, кимге жок, ким дүйнөдө бар, кимде жок. Аны Алла Тааланын өзү чечет. Бизге караңгы. Бирок эң жакшы күн бүгүнкү күн деген. Барын кадырлайлы, барына шүгүр кылайлы. Ар бир минутабызды Аллага жакындаганга, акыретибизди курганга, элге пайдалуу болуп жашаганга аракет.